Sizdi айланып өтүп эле алып келип атышат. Эмне болуп кетти? Же түшүп кеттиңизби? Айлаған жоқ, бүгін Жок, коалиция болгон жок да. Өткөндө да ушинткенден сиз айткансыз. Эмне үчүн бизди айланып өтүп кеттиңер депчи. бүгін ертең менен келді кандидаттар. Фракция жетекчилери менен чогулдук. Жок, коалиция караш керек да. Ооба, караш керек туура. Анан кандай анан? Өкмөт өзү легитимныйбы, легитимный эмеспи? Бул да нелегитимный болуп калышы мүмкүн да. Эми чогуу чечебиз да. Качан? Азыр бекитип коебуз да. Же сиз отставкага бериңиз. Коалицияны тараталы. Канат Киргизбекович, мыйзамды бузуп атабыз да. Болбойт да мындай. Баягы президент айтпадыбы? Сол бизде. Мыйзамдын астында баарыбыз тең жооп беребиз депчи. Анан өкмөт башчысы бузса, коалициянын жетекчиси бузса, экөөлөө чече берсе, кандай анда? Болбойт да, анда бизде парламенттин жетекчилиги эмне отурат анда? Бул нелегитимный болот. Буга премьер-министр түздөн түз жооп берет анда. Коалициянын жетекчиси да жооп берет анда. Муну баары көтөрүп чыгат да. Президент айтпадыбы, мыйзамды бузбайлы мындан кийин депчи. Бүт эле сөгүш берип атасыңар го, ошол Совбездин жыйынынан кийин Кыргызстанда да жетекчи сого калган жок. Бүт сөгүш берип атасыңар. Мыйзамды аткарбайсыңар депчи. Давайте дегенде коалициядан карайлы да. Анан кийин алып кирели да. Менин сунушум ушундай да. Рахмат, Канат. Рахмат, Муктаревич. Эми муну чогуу чечебиз го. Бул коалициянын жетекчилери, фракция жетекчилери, мен ойлойм, ар бир жетекчи өзүнүн фракциясы менен макулдашат. Эми мындай айтса да болот, бир жагынан, экинчи жагынан эми чогуу талкуулайбыз да, Муктар Юсупович. Эми эгерде андай принципиальный маселе болсо, кийинки фракцияны карап туруп, хорошо, коалиция карайлы. Аны биз чечели азыр. Эгерде коалиция карай турган болсо, коалициянын жыйынын өткөзөбүз. Муктар Юсупович, биз фракциянын жетекчилери менен консультация кылдык. Ал кишилерге баардыгына келди. Кечебиз айтыңызчы. Конституцияга шайкеш мыйзамдуу келип атабы деген маселени колдойм, бирок бул биринчи эмес да. Бул биринчи жолу болуп аткан жок. Мына Исашикович отурат, Акмет Турдубаевич отурат. Мурунку эле бир министрлер экиден кетип атканда, ошондо аябай мына Куатбек Айлчиевичке комитеттен да премьер келген эмес. Катуу неме талап коюлган да. Коалициянын макулдугун алмак тургай, в курсе коюп койбойсуңарбы, эртең менен фамилиясын берип койбойсуңарбы дегенге чейин бардылган да. Мен азыр эстеп кеттим да. 325-кабинетте.
срочный жол болгондо. Бир эмес 2 жол болду. Ошондуктан Исаев Жанкулчуга көнөйүн деп деле калдык. Эмне үчүн бул болуп атат? Анткени парламентский дух жок. Коалициянын лидери катары эмес, негизи эле парламентте дух жок андай. Өкмөттү биз чечебиз деген маселе жок. Давно өкмөттү парламент чечпейт. Буну ачык айтыш керек. Моюнга алыш керек. Бул уланып келет. Эгер ушул маселени карайбыз десек, анда парламентте бул маселени караш керек. Конституциянын багыты, конституциянын нормалары. Кээде айтып калабыз, парламенттик мамлекетпиз деп, ушул маселени мыйзам аткарылышы барбы бизде, конституция аткарылып атабы, жокпу деген. А так бул өтө туура көтөрүлгөн маселе. Өтө туура көтөрүлгөн маселе. Ошондуктан мен буга кошулат элем, анан кийин Мухаммед Дүйшөкевич азыр маселе кандай чечилет билбейм. Урматтуу мекендештерим, буга чейин ар кандай аянчыларды айтып келгем, дагы бир жолу баса белгилейм. Өлкөнүбүз үчүн жаранды коом ачык, мас салым алма каражаттары эркин, парламент күчтүү болуш абзел. Бул демократиялык коомдогу негизги баалуулуктар. Аны менен катар партиялык системаны өнүктүрүү чоң мааниге ээ. Партиялык система партияларды ирилештирет, регионализмди жоготот, программаларды, идеяларды бириктирет. Партиялардын социалдык базасы кеңейтет, ар кайсы кесиптеги коомдун ар кандай катмарындагы адамдардын биригүүсүн шарттайт. Парламенттик сапаттык курамына партиялар жоопкер. Ал партиялардын түзгөн тизмесине көз каранды. Бул маселени бир гана лидер чечпей, партиялык демократия болушу абзел. Партиянын жетекчи гана депутаттык мандаттардын тагын чечкен партиялык вождизм болбош керек. Партиялардагы ички демократияны орнотууга катуу көңүл буруу зарыл. Урматтуу мекендештерим, жогоруда айткандай, биз мыйзам базасы, шаан эрежелери күн мурун танытылсын деген сөзүбүзгө турдук. Укуктуу база түзүлдү. Биз айткан уадабызды аткардык. Азыркы учурда дагы бир гана жагдай жөнүндө пайыздык чек тууралуу талкууларга чекит коюла элек. Бул маселе боюнча менин пикиримди билүүгө ынтызар болгон мекендештерим, айрым депутаттар мага түз да маалымат каражаты аркылуу да кайрылышты. 9% деген чекти мына ушул жерде отурган депутаттар, мына сиздер көпчүлүгүңөр колдоп, мыйзам кабыл алынган эле. Бул норма шайлоого катыша турган саясий күчтөр тарабынан кызуу талкууга алынып, азыр өзгөртүүнү талап кылууда. Дээрлик жарым жылга жакын созулуп келаткан талкууга мен дагы көңүл буруп турдум. Айтылган ойлорду угуп турдум. Мына азыр 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демиле келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирилештирүү максаты болгон. Оба бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Бизде элибизде жакшы сөз бар го. Эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле. Ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Ошондуктан партиялар ирлештирүү биздин ирлештирүү боюнча биздин саясатчыларыбыз алар үчүн азыр эртерээк кыларын, эртерээк болоорун мына көрсөттү. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдалар болуп жатат десек, жаңылышпайбыз. Азыр пайыздык босого боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Депутаттар терең талкуудан өткөрүп, жет өлчөп биркизет деп ойлойм. Мен бардык партияларга карата бирдей
менден бардық партияларға карата бирдей мамиле болот. Өзүн айтып тургандай, партия деген жалпы коомдун гана бир бөлүгү. Мен кайсы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланып келгем. Жалпы элге кызмат кылуудамын. Шайлоодо жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында